Садыр Жапаров тарых музейине чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын өткөрүп берди. Бүгүн 15 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгы жылындагы мамлекеттик кабыл алуу учурунда Кыргыз мамлекеттик тарых музейине чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын өткөрүп берди. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы үстүздөгү жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири чыган мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгы белгиленип жатканын эске салды. Президент Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин директоруна Жусуп Абдрахмановдун туулгандары ага берген чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын өткөрүп берди. Садыр Жапаров Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн биринин күндөлүгү тарых музейинин баалуу экспонаттарынын катарына кирерин белгиледи. Мындан тышкары президент музейге ак шум кар өзгөчө белгисин тапшырды. Кочкодон табылган шамчы кенче. Кошометке ороктор, балталар, ошол буюмдар. Жалпысынан булдорго тандык 9 кенч кылат чыккан. Алайдан табылды. Бул жанына адам узата турган атайын бөлүгү бар экен. Көзүккөндүктөн баардык буюмдарды айбаттан түрү көтөрүп беришкен. Бүгүнкү күндө абдан жакшы изилденип жаткан үзүккөрдө чийин таш, келимкөр, курам эттери изилденип жатат. 80 миллион астаммен басып калган. Бул эң көп басып чыгарылган эмгек колдонуштар. Ушул мезгилде окуган Арабаевдер кийин Кыргыз мамлекет түзүүчүлөр болуп калат. Ошол эле элдин өзү Казандан билим алып. Биринчи жоокерлери Сарыкбай Каралаев, Алымбек Таткан небереси Кадырбек Канчыбек сыяктуулар. Кийинки муундарга ушу тарых болуп калат да. Указания прочитать всем членам Политбюро, а затем вернуть ему обратно. И вот всего лишь одна петра сейчас. А кому вернули тогда в то время? Вашим родственникам? Нет. Нет. Нашим родственникам вернули только 800 Так. 17 миң евро да? 17 миңден ашыгыраак. Бир атма. Баасын алып коюп эң туура кылыпсыңар да? 17.730. Бул тарых бойдон калат да, тарых болуп калат. Кийинки муун ушуну көрүп туруп айтат да, уялат да, ушундайды жасагандачы. Уялат да. Burada жазалган реставрация кылынды. Эркектин жана аялдын ерлери берди бул жерге. Ушуну жасап койсо болот. 17 миң евро эмес. 100 миң сом тегерегинде реставрация жасалды. Жалпы материал менен кошкондо. Өзүндөй, өзүндөй.